Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга жер титирөөдөн каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Түркияда күчү 7,5 балга жеткен жер титирөө болду. Кесепетинде кеминде 4 провинцияда жана Сириянын түндүгүндө имараттар урап түштү. Садыр Жапаров Кой Таш аскер бөлүгүн пландан тышкары текшерди. Мамлекет башчысы аскер кызматчыларынын кызмат өтөө шарттары жана абалы менен таанышып, командирлер жана жоокерлер менен баарлашты. Анын жыйынтыгында бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Чоң алайда аңчылык кылып жүргөн мергенчи кар көчкүнүн алдында калды. Жаран 5 мергенчи менен карышкыр атуу үчүн тоого чыккан. Бирок ал жолду кыскартуу максатында жандагылардан бөлүнүп башка жолго түшүп кеткен. Мергенчилер анын артынан барган учурда узундугу 300 метр, туурасы 50 метрге жеткен кар көчкү жүргөнүн көрүшкөн. Журналист Ыдырыс Исаков милицияга сурак берип чыккандыгын айтты. Өткөн аптада Кыргыз ойгон уйгур мафиясы Кыргызстанды тоноп жатат деген видеоролик TikTok'то жарыяланган. Ыдырыс Исаков видео белгисиз адамдар тарабынан монтаждалган деп билдирди. Мындан 2 күн мурда социалдык тармактарда милициянын кайгылуу кызматынын кызматкери жаранды уруп жаткан видео тараган. Окуя боюнча аталган кызматтан маалымат беришти. Мыйзамдуу талаптарга баш ийбеген жаранга кызматкерлер күжүрмөн самбо ыкмасын колдонуп, кызматтык милдеттерин аткарышкан деп айтылат маалыматта. Астанада футбол боюнча блогерлердин мелдешинде Кыргызстандын топ-тим командасы менен Орусиянын командасынын оюнчулары мушташып кетишкен. Бүгүн 6 февралда социалдык тармактарда 2 команда бири-биринен кечирим сураган видео тарады. Айпери Медет кызы Хорватиядагы рейтингдик турниринде күмүш байгеге ээ болду. Спортчу 76 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашты. Медет кызы Индия, Канада, Кытайдан барган атаандаштарын жеңип финалга чыккан. Астанада таңкы саат 3-тө мектепке барган кыздын ата-энеси жазаланды. Окуя 3 февралга караган түнү саат 3:26 чамасында болгон. Өтүп бара жаткандар мектептин жанында турган кызды байкап, полицияга кабарлашкан. Полиция кыздын ойгонуп сааттын жебеси 7:00 көрсөтүп турганын көрүп, үйүнөн чыгып кеткенин аныктаган. Джеймс Кэмерондун Аватар суунун жолу тасмасы эл аралык кассада Титаниктен ашып өтүп, эң көп кирешелүү 3-чү тасмасы болуп калды. Ал тышкы рынокто 1 миллиард 538 миллион доллар чогулткан. 50 000 жылда бир учуу өткөн жашыл кометанын видеосу тарады. Ал 1 февралда жер планетасынан 42 миллион чакырым аралыктан учуу өткөн. Бул кубулушка күбө болгондор жашыл кометаны эч кандай башка жабдыктын жардамы жок эле көрүүгө мүмкүн болгонун айтышат.